чекиттерди издейбиз. Биринчи обезболивающий чекитти табам. Сиз мага айтасыз, катуу ооруганда айтасыз. Колет. Вот здесь, да? Да. Окей. Адамдын кулагында 200дөн ашуун биоактивдүү чекиттер бар. Мына дал ушул чекиттер аркылуу дарылоо ыкмасын аурикулотерапия деп аташат. Ал Кытай медицинасынын дарылоо ыкмасына кирет. Кулактагы биоактивдүү чекиттерге таасир этүү менен кан айлануу, нерв системалары жакшырып, органдарда калыбына келүү процесси жүрөт. Аурикулотерапияда алгач дарыгер бейтаптын ооруп жаткан чекиттерин аныктап алат. Андан кийин атайын таштарды чаптап чыгат. Кулакка коюлган таш 3-4 күндө алмаштырылат. Дарттын деңгээлине жараша курстар жүргүзүлөт. Что самое интересное, по ушной раковине можно определить уже заболевание, которым страдает данный пациент. Он даже может ничего не говорить, можно заранее определить. Биз колдонуп жаткан ыкма менен көптөгөн ооруларды айыктырса болот. Аларга ички органдар, муун, арка бел оорулары кирет. Ошондой эле аллергия, энурез уйкунун качуусуна жардам берет. Аны менен бирге адамдын жалпы абалы жакшырат. Или бугристость какая-то. Или, допустим, колено. Очень часто обращаются с болями в коленях. Здесь, в этой области, проходит сосудик, венозный сосудик. Тоже может считаться подсказкой нам, что здесь проблемный участок. Биоактивдүү чекиттер менен дарылоону аурикулотерапевт гана жүргүзөт. Ал эми адамдын жаш курагына чектөө жок. Бирок онкологиялык оору менен жабыркагандарга жана кош бойлууларга сунушталбайт. Допустим, вы остались в горах, да, врачей рядом нет, и у вас разболелся зуб. Конечно, кариес аурикулотерапией не вылечить, но можно обезболить, найдя точку зуба. Точка зуб будет располагаться здесь. Я покажу на себе. Вы можете найти эту точку здесь. Массировать этот участок как можно сильнее, и заметите, что боль уменьшится где-то на 70-80%. Вы можете держать так 2-3 минуты каждые 2,5 часа. Ал эми үй шартында кулак калканы аркылуу ден соолугуңузду жакшыртам десеңиз, кулагыңызды ушундай ыкмада кызарганча укалап алсаңыз, кан айлануу жакшырып, өзүңүздү сергек алып жүрөсүз. Элнура Канярбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.